Мына бул спорттун аскердик колдонмо түрү боюнча өткөн мелдешке Тоң районундагы орто мектептерден 5 команда күч сынашты. Командалык саптык жүрүш, таяк тартыш, кол күрөш, аркан тартыш, автомат чогултуу жана башка мелдештер орун алды. Максаты жаштарды патриоттулукка жана мекенчилдикке үндөө максатында өтүп атат. Мекенибизде тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Окуучулардын бири турникке мыкты тартылса, башкасы кол күрөштөн алдына киши салдырбайт. Дагы бири автомат чогултуунун чебери. Дал ушундай мыкты даярдык менен келген командалардын күчтүүлөрүн аныктоо дагы оңойго турган жок. Күчтүү команда экен. Азыркы учурда таяк тартыш, гранат ыргыт боюнча, турник боюнча кетип атат. Бул жерде кыздар дагы, балдар дагы өзүнүн күчүн көрсөттү. Аябай жакшы эме менен даярданып келишиптир. Иш-чарада мелдеш менен катар улуу ата мекендик согуш тууралуу маалымат берилип, эли жери үчүн курман болгон баатырлар эскерилди. Ал эми бул сынак жаш өспүрүмдөрдү патриоттуулукка тарбиялоодо салым кошот. Кыргызстандыктын ар бир үйүнөн ушу бирден адам согушка аттанды эле. Ушу канды согушка аттанып жеңиш менен кайтты. Ошого биз сыймыктан жүрүш керекпиз. Жаштарга ошо үлгү болсун, тарбия болсун, кийинки бизге өзүбүзгө ушу аталарды эскерип жүрсөкпү деп ойлогон оюбуз бар. Акыркы жылдары аскерге барууну кыялданган уландардын саны өсүүдө. Мындан улам мындай сынактар окуучуларды аскерге даяр болуусуна шарт түзөт. Бул иш-чаранын максаты улуу ата мекендик согушту даңазалоо. Ошол улуу ата мекендик согушта 41-45 жылдардагы аталарыбыздын эрдиктерин даңазалоо. Барктоо ошол аталарыбызды дайыма эсибизден чыгарбай сактап жүрүү максатында өткөрүлүп жатат. Булдай иш-чаралар жыл сайын Тоң районунун аскер комиссариатынын атынан өткөрүлүп жатат. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Асылбек Кайсенов, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң району.